Урматтуу теле көрүүчү, бул НТС каналы Таң шала программасы кесиптешим көз келип отурдук. Демек, студиябыздан орун алган коногубуз бар. Бүгүн маек эрте башталгандай кесиптеш. Биз негедир жакшы маекти чыдамдуулук менен күтүп атканбыз. Анткени келген коногубуз убакытка аябай так. Ооба, анан өзгөчө. Кесиптеш, байкасак, соңку учурда бизге жеткен шедеврлар. Кино болобу, клип болобу, тарткандан эмес, кичине жанагы өзүбүздүн конок айткандай курактагандан, тагыраагы монтаждагандан элге көп нерсе көз карандан анан жагып атканын байкап келебиз. Ошол үчүн бүгүн өзгөчө бир инсанды чакырганбыз. Буга чейин мындай коноктор анда-санда аз болгон биздин студиябызда. Анда эмесе монтажер Айзада Өмүралиева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кино куракчы деп айтып бересиз. Ооба, ошондой тура эле болот. Кино куракчы, касапчы деп да коебуз. Мынтип бырчалап, кайра чогултуп, чаптап ошентип иштейбиз. Буга чейин кесиптеш байкасаңыз, кинорежиссер, продюсерлер да эми көп чакырганбыз, актер, актрисалардан. Бирок кадр сыртында эмгеги көп, бирок аты көп айтылбаган, мына ушундай Айзада айымдай болгон чыгармачыл топ. Кесиптеш, буга чейин биз чыгармачылыкта жүргөндө кино монтаждагандарда көбүнчө мырзаларды көрүп калчу элек. Айымдарды мен бирин экини эле кездештиргем, аз аябай. Бирок айымдар сиз айткандай кесиптеш жоопкерчилиги аябай мыкты болот болуш керек. Эми суроону мындай кылалы. Бизге кызык, биз эмес, көрөрмандарга деле кызык болуш керек. Эмне болуп келип калдыңыз бул жаатка? Мен жашоомдо негизи компьютер өтө эрте пайда болгон да. Мен 5-класс кезимде эле үйгө компьютер алып келишкен. Ал кезде эсиңиздерде болсо керек, жана Windows 95-98 болчу. Ошондо эле жана Movie Maker'ди үйрөнүп алып. Сиз ошо 95-версия менен баштадыңызбы? Ошондо баштагам мен. Кичинекейимде эле баштагам. Анан ал кезде мен андай слайд-шоудорду жасап, өзүм үчүн ушинтип тартып жүрчүм. Анан кийин номер 5-мектепке окуп калдым. Ал жакта компьютерный гимназия, ал жакта бизди именно программированияга үйрөтүп, именно компьютер жакта өтө басым жасачу. Анан ошондо эле башталган. Анан кийин биринчи киномду өзүм 8-класста тарткам. Киномдун аты эме болчу, Кыргызстан аялдары деген. Кокуй, сизде тарых көп турбай коетуңуз. Анан ошол киномду ошол Movie Maker менен жасап, анан тиги Турцияга олимпиадага катышкан болчумун. Ошол кезде эле коло медаль утуп, $500 эме акчалайык сыйлык утуп, ошол кезде эле ошол кезде эле бул нерсе менде калыптанып калган да. Анан мага дайыма хобби катары ойлочумун, хоббидей эле кабыл алчумун. Анан кийин окууга тапшырдым, Манас университетин бүтүргөм, дипломат окусун. Анан кийин банкирдин окусун бүтүрдүм, тиги эмеде Академия управления при президенте. Анан бирок болбой эле, ошол монтажды жакшы көрчүм да. Дагы эмне бүтүрдүңүз окубагы? Азыркы учурда да окуп жатам, азыр кинорежиссураны окуп жатам. Бешналиевада. 3-курстамын. Эми өзүңүз баш болуп кино тарткансыз. Ошону мен ошого келатам да. Анткени мен 10 жылдан ашык ушу монтажда иштеп келдим. Кинонун өйдөлдүгүн баарын түшүнүп калдыңыз. Ооба, ичинен дагы көрүп. Анан көбүнчө монтажерлор Сиз үстүнөн баштайт экенсиз. Буйруса. Режиссер деген баарын билиш керек. Ал баардык этаптарын билиш керек. Анткени ошол системаны билгенден кийин гана анан жеңил болот да бул процесс. Кино монтажердун жумушу негизи элечи айткым келет да, ошол кадр сыртында калып кетет, анан монтажерлорду элдер билбейт дагы да. Көп учурда режиссер менен актерлор билинет, монтажер негизи эң көп жумушту аткарат. Анткени съемкадагы вот тасма топ бир 10-15 күн тартып туруп эле баары бүттүк деп кетишет да. Анан монтажер отурат, анан айлап отурат. Анан мындайдан нерсе бар. Көп учурда на монтаже исправим деген сөз бар да. Бирнерсе кошуп коебуз. Жасап коет деп анан тыштап тартып коюшат. Анан отурасың да монтип калчылдапчы. Ошол учурда кадрларды көп алып койгулачы деп, бирок сон өзү кызыктуу жумуш, жылуу жумшак отурасың, иштейсиң, тизип анан кийин ошол чудо монтажа деп да коюшат да, мындай чачыранды эле кадрларды тизип келсең, бир сонун бир чыгарма пайда болгондочу, өзүңө ичиңе ырахат аласың да. Айрыкча жана презентация болот, ошо өзүңдүн жасаганыңды көрүп алыпчы. Анан тиги күтөсүң, мына бүтөт го, кино чыгып бүткөндөн кийин дейсиң да. Эч жак үзүлүп калбаса экен, субтитрде ката кетпесе экен, цвети алмашып кетпесе экен деп ар бир нерсени монтажер билет да, ар бир секундасын билет. Анан бүткөндөн кийин деп Кудайга шүгүр айтасың да. Сонун жумуш. Мен үн монтаждагандарды көрүп атам, кино, клип монтаждагандарды, бирок мынчалык көп сүйлөгөн эч бир монтаж атасын көргөн эмесмин. Анан мындай суроо пайда болду. Сиз 5-класста тартып атасызбы? Же 8би?
Унутуп калдым жана Мен 8 Кыргызстан. класста ошол олимпиадага катышып келгенмин да. 8 класста. Биринчи кином. 500 доллар уткан. Анан коло медаль алгам. Ошондо эле көрсө бул чоң нерсе болуп тур да. Мен азыр ойлосомчу, мектеп азыр менин мисалы балам 6 класста окуп атат, ал эч нерсеге кызыкпайт да, мындай карап келсемчи. Мен ошондо эле тигини үйрөнө калайын, муну үйрөнө калайын деп жанталашыпчы. Анда уулуңуз сизди тартпай калган турбайбы? Ал көбүнчө азыр блогерликке кызыгат. Азыр жалаңычтап калышпады. Тиги ал сүйлөп ошо блогер болом дейт. Заманбап кесиптерден тандаган экенсиң. Айза дайым монтажы бүткөн тасманы канча жолу текшерип чыгасыз? Ой, ал уже аягында көргүң келбей калат. Ар бир сөзүн жаттап каласың, ар бир кыймылын, ар бир музыкасын баарын жаттап каласың. Анткени кайра көрө бересиң да. Кайра анан бүткөндөн кийин уже мындай кайра көргүң келбей калат да. Кызык жери. Айза дайым кайра монтаждап бүткөндөн кийин анан бир аз эс алгандан кийин үйдөгүлөр менен билет алып ошо киного барып коет. Премьерадан көрүп коебуз. Премьерадан четинде туруп мынтип эметесиң да мындай. Мынтип коюшат го, мынтипчи көрөсүң да. Башкача көрүнөт, театрдан башкача көрүнөт. Ооба, албетте элдин көзү менен көрөсүң да. Анткени эл менен кошо күлүп, ыйлаган жеринен ыйлап, өлө сонун да бул. Бул кинодо иштегендер билет бул состояниечи. Ооба, биз да түшүнүп атабыз, анткени кесиптеш болобуз. Инстаграм баракчасына кирип башка бирөөнүн көзү менен карап койгон. Ооба. Айза дайым, сиз ошондо монтаждын башынан аягына чейин кыласыз, үндү да сиз кошосуз, краска сиз бересиз. Жок, красканы колористтер берет. Атайын ал өзүнчө профессия. Звукту дагы звукачтар бар, аныкы дагы звук оператор, звукорежиссер. Сиз курайсыз. Мен курайм, мен видеорядты курайм, ошондо синхрондоп звуктар менен, анан бир мындай колбаса деп коебуз, мындай болванка деп коебуз, ошону чыгарам. Анан кийин уже Сиздин тилдери сүйлөшөлүбү? Башкача сөздөр аркет. Биз мындай өзүбүз ичара колдонгон сөздөр да булар. Анан кийин композитор кошулат, музыка жазып баштайт. Анан бүткөндөн кийин анан колористтер цветин мындай даамын чыгарат да. Анан аягында башкача нерсе чыгат да. Мындай титр кошуп, субтитр кошуп баарын тазалап чыгабыз. Анан кийин хрон деген да нерсе бар. 1 саат 20 мүнөткө туура келтириш керек. Кереги жокторун алып, кыскартып, кээде узартып андай майда чүйдөлөрү бар. Кыскартканын түшүндүк, кадрларды алып саласыз. Узартканда эмне кошуп коесуз ортосуна? Көбүнчө Башында кадрды кайра кошуп коесуздарбы? Көбүнчө дрондор кошобуз. Мындай воздуктарды, адресный пландар, мындай кээ бир нерселерди аяктарын мындай миллисекундадан кошсоң эле чоюлуп кетет негизичи. Мындай бир аз. Азыр эң акыркы жумушум бул Тайган деген сериал болду. Азыр мына эми буюрса дүңгүрөйт, азыр 5-серияга чейин YouTubeга чыккан. Анан кийин эми элдер жазып, менден да жазып атышат да, качан калган, качан чыгат деп. 14 сериядан турат. Жарым жылдан бери иштедик, бул июндан баштагам. Мына кече жакында бүттүк полностью. Анан бул сериалда ошо 40 мүнөт болчу да, хрончу. Анан көбүнчө биздики 38, 37 болуп калатты да. Анан айла жактан ошо дрондорду кошуп, состоянияларды кошуп, ошентип атып толтурдук буюрса бүтүп анан кадр таппай калганда эле бала баратып эле өткөндөйсүз деп эле. Ооба, точно. Флешбек деп коебуз ал нерсени, жанагындай эстеп кетип, мынтип теги караңгы болуп кетип ошондойлорду кошуп чыктык. Аны режиссер Эркин Усимбаев экөөбүз ал да билет, ошентип отурдук, эмне кошобуз деп атып. Жакшы болду, аябай эл прям сонун күтүп атышат. Аябай сонун болду. 5 серияны көрүп коюп отурушат. Ооба. Кийинкиси андан да кызык, эми кызыктар башталат да. Сиз да өзүңүз көрүп атасызбы? Мен айтып атам, 14-тун баары чыгып бүтсүн, анан жолдошум экөөбүз чогуу башынан көрөбүз дедим да. Сизде монтажерлор ушундай болушат, Жок, анткени сериал негизи мындай да. Мына эми кызыгына келгенде бүтүп калат да. Андан көрөк бүткөндөн кийин анан мындай түн менен уктабай туруп көрүп чыгасың го. Ошентип көргөн жагат да магачы. Сон. Айза дайым, сиз үчүн кайсы жанрдагы тасмаларды монтаждоо жеңил? Ошону айтыңызчы. Оор. Негизи эле кинолордо эгерде мындай башындагы подготовка жакшы болсочу, жеңил эле болот да. Анткени деген ал бүт КППлар түзүлөт, бардыгы мындай монтаждын риске жазылат. Мындай жанагындай жакшы даярдалып тартылган кинолордо дубльдар да көп болот, бардыгы мындай аккуратно жазылган, мындай жеңил болот да. А кээ бир булайт, мен биринчи эң көп иштеген жанагы передача бар го, эл эмне дейт, эсиңиздердеби? Ошондо мен 2,5 жыл иштегем да. Анан ошол жакта мындай жазычу эмес да, мындай монтаждын жазычу эмес, алар мындай скетч комдор болчу. Тартып кете беришчү да.
ошолорду монтаждаганда кичине оорураак болчу да. А мындай чоң полнометражный художественный фильмдерде ал бүт баары жазылганда сен жөн эле как техническая рука ошолорду карап эле жөн эле тизип кете бересиң да. Мындай эч оорчулугу жок. Ошого жараша. Анан негизи өзүмө эме жагат. Мындай исторический, мындай олуттуу кинолорду монтаждаганды жакшы көрөм. Анткени коюп койсун деп койсун. Анткени ал жакта сен мындай ичиңде бир сезим болот да, мен чоң нерсени жасап атам депчи. Бул кино деген тарыхка калат, кийин менин балдарым да көрөт деген бир сезим болот да ичиңдечи. Анан кинотеатрдан элдерде ох деп көргөндө ичиңде бир жылуу сезим менен болот да. Анан кээде болот мындай клиптерди кыласың, же мындай роликтерди, аларды эч ким билбей деле калат, анан монтажер ким экени деле билинбейт. Ошондой эле жумуш жасайсың, ошондой эле убактың эмгегиң кетет, бирок мындай калып кетет да бар нерсечи. Ошон үчүн чоң нерселерди жасаганда, чоң кинолордун ошонусу жакшы. Баса бул Кыргызстан аялдары киносу каякта? Ошо калып кетти да. Барбы негизи мындай? Бир жерде жатса керек. Жок, өзүңүздүн архивде издеп көрүш керек. Көрбөсө, үйдө флешкада. Ал мындай эме болчу да, бирокчу билесиздер, ошондой элечи мен ушундай кызыкчумун. Мен камерамда жок болчу, Байкем алды кезде Минфинде иштечи, анын камерасы суратып алып, мен шаарда кыдырып жүргөм да. Ош базарда жана сабиз саткан аялдарды тартып, троллейбус айдаган аялдарды издеп тартып, кошуна эжекем тиги үйүндө ремонт кылып атышкан, мен аны сурангам, эшикти тиги шыбамыш этип койгуңуз деп аны тартып, стройкада иштеген эже деп. Ошентип эметипчи. Ал болсо эже уялып, аны апамды тиги огороддо иштеттирип тартып көрсөм, мен ошо чогултуп турмун да, ошо материалдычы, ошондо эле игровой кылып, документальныйга аралаштырып, анан аябай кызыктуу нерсе болгон, бирок ал билбейм каякта, азыр мен көптөн бери көрө элекмин, андан бери канча жыл өттү. Муну катып коюш керек. Катып коюш керек. Ошондо кинону өзүңүз монтаждадыңыз, өзүңүз режиссер болдуңуз, продюсер, музыкада өзүңүз болдуңуз. Эми азыр болсо режиссуранын окуп атасыз дагы. Буюрса эртеңки күнү Кыргызстандын дагы жакшы киносу чыгат экен, тасмасы чыгат экен. Анын баардык жалпылыктары Айза дайым болсун. Ооба. Айза дайым сиз монтаждап жаткан учурда көрөсүз да режиссердун каталарын, артыкчылыктарын, ошолордун баарын байкап, билип, бул сфераны аябай жакшы түшүнүп турган айымдан кандай тасма күтсөк болот? Бул эми өзгөчө тасма болушу керек. Анткени сиз бул нерсени билесиз, элге эмне жагарын да билесиз. Ооба, буюрса. Ал эми мындай өзүнчө вкус пайда болот экен да негизиненчи. Көп иштей берсең, мындай сезип турасың, мисалы актердун ойногондорунан деле байкалат, ошол состояниялары. Бунун баары с опытом, со временем приходит. Мисалы башында андай нерсе байкалбайт, мындай эле кылып кете бересиң. Азыр болсо мисалы режиссерго деле оюмду айтам да, мисалы мону монтип койбойлу, тигип койбойлу депчи. Анын баары мындай опыт менен келет экен да. Анан дагы эмне айтайын? Айта турган көп нерсе бар. Эң узакка монтаждаган кино канча убакыт болду? Кинонун атын айтпай эле коюңуз, бирок канча убакытта кыйналдыңыз? Менин эң узак Саякбай тасмасы болду болуш керек. Ал кинону биз тарыхый тасма көрсөңүздөр керек балким. Тарыхый тасма болгондуктан Саякбайды айтып бериңиз. Ал кинону мен съемка учурунда да жүргөм. Анткени монтажер эгерде ошол съемканы көрсө, ал да билет да, мисалы кайсы кадрды тандаш керек, кайсы ошонун баарын анан биз параллельно монтаж кылганбыз да. Алар тартат, кечинде мен монтаждайм. Анан режиссер эртең менен көрөт. Анан эртеси күнү эгер жакпай калса кайра пересъемка кылат да. Ошол аябай сонун нерсе экен да. Анткени режиссердун ошол мисалы съемка учурунда көп байкабайт да кээ бир нерселердичи, а экрандан көрөт да. Анан ал кином дагы буюрса майлуу, жемиштүү, сүттүү болгон. Ал кино менен Лондонго барып келгем. Лучший монтаж деп утуп алып. Анан ал жактан дагы мындай эме болду да, өзүмө ачылыш жасадым да, анткени монтаж деген нерсени мындай элдер мындай серьез кабыл албайт да. Мындайча айтканда эми как бы сыртта калып кетет да, мындай кадр сыртында калып кеткен нерсе, көрсө деген монтаж менен дагы өссө болот экен деген ойго келгем да. Ал 2018-жыл болчу. Андан бери деле бир топ кинодо иштедим, бирок ошол Саякбай тасмасы өзүнчө бир мындай жүрөгүмдө сонун орун алган да. Ушунчалык берилүү менен жасагансыз, курагансыз. Ооба. Жанагындай фантастика жанрында кинолорду монтаждаган колуңуздан келет, көзүңүз жетеби? Ооба, бир кыска метраждуу бир кинону жасагам, Адамзат деген. Айнура Чанчарбаева тарткан кино болчу. Ал жакта эме болчу да, учуруп тиги космостон түшүп, анан мындай атышып, бомба жарылып, ушундай моменттер бар болчу. Анан бирок ал кезде кичине опытым азыраак болчу, бирок ошондо деле жанагы After Effects программа менен мындай хромакейлерди колдонуп мындай жасагам. Жакшы эле болгон. Азыр болсо After Effects жакшы эле колдоносуз.
негизи жакшы колдоном, бирок мен аны көп албаганга аракет кылам да. Анткени негизи графика жасаган жумуш отдельный бир жумуш да. Аны именно ошону майын чыгарып жасаган адамдар башка да. Аны мен ошого аракет кылам, ага көп убакыт кетирбей. Мен андан көрө өзүмдүн эле киномду жасап туруп эле графикага отдельно кишиге бергенге, анткени алар именно ошол жактан эмне профессионал болушат да. Аны алар жасаган менен мындай новичоктун жасаганы билинип калат да. Анан кийинчерээк ошентип калдым, тиги графика жасагандарга бергиле деп элечи, аянбай акча төлөгүлө депчи. Анткени билинип калат. Анан мындай кинодо иштегендер байкап коет да, бул дешевый көрүнүп калыптыр, бул жакшы көрүнүптүр депчи. Мени куракчы деп коет деп, Мени куракчы деп коет. Куракчы деп коет мени. Куракчы, касапчы, мага касапчы деген көбүрөөк жагат да кой. Жана айтып атпайсызбы, Айзатайым, кинону тарткан, аткарган актриса, актерлор эле эл көзүнө чыгып, монтажерлор кадр сыртында калып кетет депчи. Бирок сиздердин жумуш аябай оор, анан аябай керектүү. Мисалы жөнөкөй эле мисал, кесиптешим өзүн мобилограф катары аябай жакшы да. Андай эмес, бирок аябай жакшы тартат видеону, анан мага монтаждап бер дегенде, мен монтаж менен баарын өлтүрөм да. Сол материалдын баарын өлтүрөм мисалы. Ошол сыяктуу да режиссер сонун тартып берсе, монтажер кыла албаса, аны бул материал жокко чыгат. Дал ушул кино сферасында монтажерлор көппү? Конкуренция кандай? Монтажерлор көппү, мындайча айтканда? Көп эмес. Негизи жанагындай көп, мисалы той тарткандар барго, андайлар көп да, а именно кинодо аз да. Анан кинодо ошол очередке туруп калат, мисалы мага деле көп учурда кайрылышат. Мен байкалбай эле ошол 10 жылдан ашты, өзүм ат жазып алып турдум да, имя себе сделала деп коет го. Болбой эле көп кайрылышат, анан мен бошобойм деп эле албай калам да кээдечи. А бирок мен азырынча ойлоп атам, бир өзүмө шакирт үйрөтүш керекпи деген ойдо калдым да, мындай. Анткени ошол кино сферасында профессионал керек. Керек, сөзсүз керек. Анан туура айттыңыз, жанагы шикарный материалды жаман монтажер жөн эле мындай эле өлтүрүп коет да. Жакшы өлтүрөт да. Жакшы билген монтажер ар бир миллисекундасын чувствует да. Анан вот конфетку сделает в итоге да. Чындап эле келгендечи, ошон үчүн аянбай эле жакшыраак монтажер алгыла деп айтат элем. Анткени кинону тартыш үчүн не деген акчалар сарпталат да. Не деген эмгек кетет. Убакыт кетет, ошончо команда жүрөт, күнү түнү үшүп тоңуп, кышы жайы жүрүшөт. Канча командада бир жок дегенде бир 20-30 киши болот. Анан массовкасы, анан эпизод, анан не деген акча кетет. Анан монтажер эле мынтип туруп өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн чырынып эле жакшы монтажер алгыла. Силерге кеңешимди коеюн. Айтып коеюн деп. Айтып коеюн. Кеңешке истейм. Урушуп коеюн. Текшерем дейинби? Макул. Монтажер болуш үчүн адамда эмне болуш керек? Бир эки нерсени айтыңызчы. Монтажер болуш үчүн усидчивость мындай. 3 нерсени. Усидчивость кандай которулат? Көп отурасың да, компьютер тиктеп отурасың 4 стенакта. Чыдамкайлык, сабыр, кээде свет өчүп калат. Компьютер бирден күйүп кетиши мүмкүн, же бир нерсени көчпөй калышы мүмкүн. Жасаганыңдын баары өчүп кетиши мүмкүн. Андай болот, сөзсүз ансыз. Аны башыңан өткөргөндөн кийин анан азыр эме Ctrl+S деп басасың да. Ошо айтайында эми Ctrl+S басасыңарбы? Постоянно бул автоматтык түрдө басылып калат да, уже настолько көнүп каласың. Бир жолу кесип туруп кайра басып Уже мындай, кол уже өзү көнүп калат, горячий клавиша деп коет, өзүнүн өзү эле колуң иштеп калат да. Бул жана машина айдайсың го, на автомате да. Сен ойлонбойсуң, азыр мону кылам депчи, колуң өзү иштей берет да. Анан кийин ошол усидчивость, анан эме, режиссер менен контакт, потому что потом режиссер менен отурасың да. Анан кээ бир кездерде өзүңдүн оюңду да жеткире билиш керек да. Мисалычы, монтуп көрбөйлү деп дагы, балким сенин оюңан жакшы нерсе пайда болот да. Ошол нерсе бар. Анан аккуратность, это как ошол, жанагы ар бир нерсени мындан четко жасаш керек да, ар бир миллисекундасы, потому что тактык, тактык. Анан жанагындай чувство вкуса, наверное, ошону дагы надо развивать. И этот постоянное развитие. Бул YouTube'дан деле азыр YouTube деген бир чоң казына да, билимдин казынасы. Не кааласаң бүт нерсе бар да. Күндө жаңы нерселер чыгып атат, күндө бир өзгөрүүлөр болуп атат, техника өзгөрүп атат. Азыр жана нейросеттерге чейин чыгып атпайбы? Ким билет, балки монтажерлор кийинчерээк кереги жок деле болуп калышы мүмкүн да. Анткени нейросет, жанагы искусственный интеллект монтажды деле кылып коет болуш керек бара-барачы. Бирок адамдын вот вкус аны эч качан не заменит да, алмаштыра албайт. Ошондуктан вот такай үйрөнүш керек, окуш керек и развиваться.
өнүгүп аткан дүйнө менен бир чогуу өнүгүш керек. Чогуу өнүгүш керек. ооба. Сиздер деле демек Ctrl+'ті басып турат дейсиздер да? Бул эме да, мындай ойлонбойсуң да, өзүн колун баса берет да, манча Ctrl+. Кеселек деле. Макул. Ушулга окшогон дагы көнүмүш адаттан бир экөө барбы биз билбеген? Кинону монтаждап атканда. Көнүмүш адат. Ctrl+га окшогон. Ctrl+Z, Ctrl+V. Эң анда М. Иә. Эң анда М. Ctrl+V. Анан экспортто басканда Ctrl+I басып коесуң. Анан ошол жакшы. эле, анан көп деле неме жок. Мына. Бир эме бар. Эме монтажда отургандачы сен мындай физически кыймылдабайсың да, мындай отура эле бересиң, бирок ошондо деле сен мээң тынбай иштеп турган үчүн бат-баттан курсак ача берет да. Ошол нерсе бар, анан бир нерсе жеп турганды жаман адат кыла алдым да. Кытыратып там фисташка жеп отурмай, же бир нерсе чагып, ошол нерсе жаман Негизи арылыш керек болуп атат. Оозу кыймылдап турган учурда мээси жакшы дейт деген түшүнүк бар. Диетологдор айтып келишет, андыктан жей бериңиз. Мынчалык видеону монтаждаганда нерв болуп кетебиз. Ооба, Кыйын ошол. болуп кетип анан чоң кинону өзүбүз алаксытып жеп турсак, эмне болбосун. Эмне болбосун. Мына көрөрмандар, ушундай кинодо тасмада, даяр тасмада биз жөн эле комментарий берип коебуз го, бул жер болбой калыптыр кечине деп. Анан артында канчалаган эмгек, эмне деген эмгек жатат. Биз билбеген мынакей монтажерлордун эмгектери канча. Это вот боль всех киношников, да. Вот бышкан ашка сынчы көп дейт го. Болбой калыптыр деп жазып коет да. Эмнеси болбой калыптыр? Тагыраак жазсаңар, бир мындай Жок дегенде кийинки жолу билип жүрөсүз. Ошол бир конструктивный деген критика болуш керек да. Мисалы, могул жерин монтип койсоңор болмок десе, чын эле деп кээде ойлонуп каласың да. Анан жөн эле болбой калыптыр, окшошпой калыптыр деп жазып койгондо тим эле ичиң ачышып кетет да. Анткени эмне деген команда иштейт? Ал бир кино тартыш үчүн жок дегенде 1 айдан жарым жылга чейин подготовка керек да. Ага кеткен акчаны айтыңыз. Акча мындай. Ал эң эле бул мындай жери да. Анткени человеческий труд да бул жердечи. Анткени ошол эле эмне деген команда иштейт, анан адамдар кичине бир мындай сыйлаганды үйрөнсө да, ошол бирөө кенедей бир кичинекей ролик тартса делечи, бир кыска метражды кино тартса деле, молодец деп койсоңчу, бир кичине жакшы сөз айтып коюш керек да. Ал эмкиде андан жакшысын кылат да. Ооба, адамга дем берет. Ал менин колуман келет экен деген ой керек да. Ал тиги Оскар албайт, бирок эмкисинде балким алып калышы мүмкүн. Балким бир 10 жыл айын алып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бир жакшы сөздү аябасак. Ооба. Сон, Айзадайым, акыркы чыгармаңыз, иштегениңиз бул тайган сериал болуптур. Азыркы учурда иштеп жатасызбы же планда кайсы тасма кезекте? Азыр жаңы тасманы баштадым, Эки дос деген мелодрама. Бул режиссеру Ырыс Окенова эжекебиз. Ошону баштадым, анан тайган бүтүп уже сдавать этип, деп бошодум да буюрса, анан азыр эми Эки доской баштайм. Баштадыңыз. Материалдарды алдым. Мен азыр экинчи режиссердон монтажный листтерди күтүп атам. Ал мында атан кагаздар болот. Ал жакка бүт жазылуу да. Сценасы, кадр, дубль, анан кийин кайсы дубль эме удачный болгондору отметка кылып жазылган. Ошол кагаздар болсо сизге жеңил болмок, ансыз мындай оор да, анткени тиги ал жакта тандашың керек. Ооба, ал жактан пометка кылып коет да, мисалы режиссер айтат, могул кадр болду, дубль болду деп айтып турат да, тиякта ошо хлопушка чапкан адам ошонун баарын отметка кылып турат. Анын съемкада жүрбөйм да менчи, мен аны жакшы билбейм да. Ошон үчүн ал пометкаларын окуп, так могул экен деп тизип чыгам. Эми мындай суроо, жалпылоо түрүндө катары. Сиз монтаждаган баардык кинонун журулушуп баарын көрүп атасыз. Кандай тартылган, ийгиликтүү, ийгиликсиз кадрлардын баардыгын көрүп атасыз. Кыргыз киносу кандай акыбалда баратат? Азыр укмуш өнүгүп атат. Азыр тим эле ар бир четверг күндөрү чыгат, премьераларчы. Күндө мындай биз деле кино тартканда ошол прокатный удостоверение аласың, анан очередке турасың да, премьера кылыш үчүнчү. Азыр тим эле 2 жылга, 3 жылга алдыда алынган да. Эми укмуш кинолор катарынан чыгып атат. Биринен бири өтөт. Мына эми жаңы кино чыгаптыр, десең эле эңкиси андан ашып чыгып атат да. Анан азыр мындай эптеп тарткан кинолор уже мындай элде көрбөй калды, өтпөй да калды да. Анткени уламдан бирөө машинасын жардырып атат, бирөө тиги ари камерага тартып атат, бирөө дагы бир укмуш кетип калып атат башка өлкөлөргө. Башка өлкөдөн ал мындай эле болуп калды, уже тиги Турция, тиги. Анан эми анан мамлекеттен аябай чоң жардам болуп атат. Азыр тиги киностудия Кыргыз фильмге техникалар алынды. Эми укмуш да. Биз мындай алып келгенден кийин мынтип тизип эме кылышты, көргөзмө кылыпчы, биз оозу ачылды да, эми укмуш эми самый передовый да. Анан гос заказдар азыр катарынан болуп атат. Мамлекеттик ошол бюджеттен бөлүнүп,
кадимкидей колдоого иретинде болуп атат. Тендерге болот, кадимкидей элдер катышат. Анан сценарийлерди жөнөтөсүң, ал жакта худсовет болот, алар текшерет. Бул жагын өзгөрт, бул жагын оңдо деп, анан кабыл алып, анан мамлекет акча бөлүп атат. Бүт жактан да, мисалы, театрда дагы, циркти да көрүп атабыз го, мисалы, кандай ремонт болду, мен аябай таң калдым. Бул эле сон абдан жакшы көрүнүш. Ооба, жалпылап айтканда өлкөбүз өнүгүп атат, анын ичинде өзгөчө кино тармагы. Сон Айзадайым ыраазычылык билдирели, таңертең келип ушундай энергияңызды бизге чачып эгиздеш. Туура кылдыңыз, бүгүн кечке иштейбиз биз. Чакырып туруңуздар. Менде энергия көп да, баарына жетет. Сон Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз анда эфирибизди уланта беребиз. Кезектеги тагыраагы алгачкы саатыбыздын алгачкы коногу Айзадайымга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, көптөгөн шедеврларды жаратып, сиздин колуңуздан биз көрө берели, анан биз сыймыктана берели. Айзадам эженин мүнөзүндө болгон шаңдуу кино турбайбы бул деп. Комедияны көп жазаңыз. Биз болсо эфирибизди уланталы кесиптеш.